Атаңызға айтыңыз, жашоодо бир эле инсан бар. 6 жол айлап чыксаңыз дагы аны таппайсыз. Неге биз аталарыбызга айтпайбыз? Ата, алтыным кечирип койгун мени. Сен бизди табам деп, бизди багам деп, сен Алла разы болсун түгөнүп калдың го ата сен. Сен баарынын үйүн чыпырганга дайынсың, уят болгонго дайынсың, намысыңды жоготконго дайынсың, ден соолугуңду жоготконго дайынсың. Бирок биздин үй бүлөнү жоготконго дайын эмес элең ата. Алла разы болсун сенден. Атаке, атам айтат дейт. Атам бизди күндө бизге тапчы эле, жок болсо да биз үчүн бакчы эле. Жетпей калган кездерде атакем, байкуш балам, эмкиде мен сөзсүз табып келем деп айтчы эле депчи. Ата деген ушундай, бир эле инсан бар жашоодо. Мен көрбөгөн жамандыкты ушул көрбөсүн, мен көрбөгөн жакшылыкты ушул көрсүн, мен көргөн жамандыкты бул көрбөсүн дейт. Сиз атаңызды койгон күнү ойлой бериң, сиз эң жакын адамыңызды койдуңуз. Эң жакын адамыңызды койдуңуз. Bir gün келет, гүлдү жерден чаң чыгат. Bir gün келет, издешкендер да табышат. Биз алып барсак башкаларды мүрзөгө, bir gün келет, бизди алып барышат. Bir gün турса жүрөгүңдү чоккороп, bir gün күйүп алаланган от болот. Биз ал адамдар иман гүлүн солутсак, bir gün менен бул жер жүзү жок болот дейт. Иман деген эмне? Иман деген ата энеге жакшы мамиле кылыш. Иман деген бир туугандарга жакшы мамиле кылыш.